Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз иши мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Сочиде мөрзөдө жүргөн кызды зордуктап өлтүрүүгө шектелген кыргызстандык 19 жылга кесилди. Орусияда адам өлтүрүүгө шектелип кармалган кыргыз жараны 19 жылга эркинен ажыратылды. Маалымат Краснодар аймактык сотунун расмий сайтына жарыяланды. Кыргызстандык жаранга карата соттук отурум кечээ 26 июлда Краснодар аймактык сотунда болуп өткөн. Анда ал зордуктоо, сексуалдык мүнөздөгү аракеттерди жасоо, адам өлтүрүү жана уурулук беренелери менен күнөөлүү деп табылып 19 жылга эркинен ажыратылган. Маалыматка караганда, жаран катышкан кылмыш иши 2022 жылдын 20 август күнү болгон. Анда Сочи шаарындык мөрзөсүнүн аймагында жүргөн шектөөгө белгисиз кыз кайрылып, чоң энесинин мөрзөсүн табууга жардам берүүсүн суранган. Кыз аны мөрзө кызматкери деп ойлогон. Ал кыздын суранычын аткарып, аны туугандары коюлган мөрзөгө чейин коштоп барган. Андан соң кызга кол салып, зордуктап, кийин монтуп өлтүргөн. Шектүү кызга тагандык буюмдарды, анын ичинен банктык картасын алып кеткен. Сот айыпталуучунун кылмыш жасоо учурунда мас абалда болгонун билдирген. Соттук отурумда ал күнөөсүн мойнуна алып, кыздын апасынан кечирим сураган. Ал 19 жылдын 6 жылын абакта, калган 13 жылын күчөтүлгөн тартиптеги колонияда өткөрөт. Сот ошондой эле айыпталуучуну 60 000 рубль айып пул төлөөгө милдеттендиргени маалымдалды. Аталган окуя боюнча Кыргызстандын Орусиядагы элчилигине байланышканыбызда азырынча териштирүү жүрүп, маалымат такталып жатканын билдирди. Булак Супер KG. Тойдо күйөө баланын таз экени билинип мушташ чыкты. Индияда үлпөт тойдо күйөө баланын кийиме чач кийгенин билген кыздын туугандары менен чыр чыгып, ал мушташка айланган. Бул тууралуу First Post басылмасы жазып чыкты. Маалыматка ылайык, социалдык тармактарда тараган видеодо күйөө баланын кийиме чач кийгенинен кабардар болгон кыздын туугандары тойдо чыр салган. Ал эми мындайды күтпөгөн бала кийиме чачын бөрө жарым тартып алуусунан коркуп, башын кармап отурган. Кыжырдануунун жана ачуулануунун экинчи себеби күйөө бала биринчи жубайы менен ажырашпай туруп, экинчи никеге кирип жаткандыгы экени айтылат. Эркектин кечирим сураганына карабай, келиндин үй бүлөсү айылдын бийлигине арыз менен кайрылып, чыр чатакты чечип берүү өтүнүшү менен кайрылышкан. Басылма белгилегендей, көйгөйлүү кырдаал полициянын кийлигишүүсү жок эле чечилген. Булак Назар News KG. Европада Курандын өрттөлүшү. Токаев бул боюнча билдирүү жасады. Казакстандын президенти Касым-Жомарт Токаев түндүк Европанын бир катар мамлекеттеринде Курандын өрттөлүшүн азыркы дүйнөдөгү чыңалууну күчөтүүгө, элдердин жана мамлекеттердин ортосундагы ишенимге доо кетирүүгө багытталган жол берилгис чагымчылдык деп эсептейт. Мындай маалымат коңшу өлкөнүн президентинин расмий сайтына жарыяланды. Мамлекет башчынын айтымында, диний вандализмден, тиешелүү мамлекеттердин жарандарынын жоопкерчиликсиз жүрүм-турумунун көбөйүшү, мамлекеттер менен диндердин цивилизациялуу жашоосунун жалпы таанылган нормаларына каршы келген аракеттер катары айыптоо керек. Бунун башкы ассамблеясы да бул маселе боюнча салмактуу сөзүн айтышы керек деп айтылат Токаевдин билдирүүсүндө. Белгилей кетсек, 24 июлда исламга каршы экстремисттик Даниялык патриоттор тобу Ирактын Копенгагендеги элчилигинин алдында Куран өрттөлгөн митинг өткөрүшкөн. Бул Данияда Курандын экинчи рет өрттөлүшү. Булак Супер KG. Өлкөдө жол кайгул кызматкерлеринин кызматы онлайн көзөмөлдөнүп баштады. Кыргызстанда мындан ары жол кайгул кызматкерлеринин кызмат өтөөсү онлайн көзөмөлдөнүп турат. Бул тууралуу бүгүн 26 июлда Ички иштер министрлигинен билдиришти. Маалым болгондой, жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгынын кызматкерлеринин кызмат өтөөсүнүн жоопкерчилиги күчөтүлөт. Кызматкерлердин ишмердүүлүгүн 24 саат бою көзөмөлгө алган боди камералар орнотулууда. Ага ылайык бул камералар кызматкерлердин көкүрөктөшүнө же ийниндеги погонунун астына орнотулуп, кызмат өтөө учурундагы бардык кыймыл аракеттерин онлайн көрсөтүү менен видео жана аудио форматта жазып сакталат. Жаздырылган видеолорду Ички иштер министрлигинин жетекчилиги көзөмөлдөп турат.
Айрыкча кызматкерлердин кызмат өтөө учурундагы айдоочулар менен болгон мамилесин, мыйзамдуулуктун жана кызматтык тартиптин сакталышын, коррупциялык элементтерге жол бербөөсүн, чыр-чатак боло турган учурунда керектүү далил фактылардын жазылуусун, бөлүнгөн күзөт чарчыларынын кырдаалдык абалы көзөмөлдөнүп турат. Ошондой эле жоопкерчиликтен оңой кутулуу үчүн акча сунуштаган айдоочулардын сүйлөгөндөрү видео форматта жаздырылып, онлайн мониторинг жүргүзүү менен тийиштүү чаралар көрүлүп турат деп айтылат маалыматта. Учурда бул камераларды Ысык көлдө кызмат өтөп жаткан кызматкерлер колдонууда. Бүгүнчө облусунун кызматкерлерине берилет. Ошондой эле алдыңкы күндөрү жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкы башкармалыгынын жер-жерлердеги бардык бөлүмдөрүндөгү кызматкерлери да алышат. Булак суу беркежи. Президент прокуратурадан тергөө функциясын алып салуу боюнча мыйзамга кол койду. Өлкө башы Садыр Жапаров прокуратура жөнүндө конституциялык мыйзамга өзгөртүүлөрдү киргизүү тууралуу мыйзамга кол койду. Бул тууралуу бүгүн 26 июлда президенттин басма сөз кызматынан билдирди. Аталган конституциялык мыйзам расмий жарыяланган күндөн тартып күчүнө кирет. Ага ылайык башкы прокуратурадан тергөө функциялары алып салынат. Башкы прокуратуранын функциялары УКМКга, Ички иштер министрлигине жана аскердик прокуратурага өткөрүлөт. Белгилей кетсек, мыйзам жогорку кеңеш тарабынан 29 июнда кабыл алынган. Булак суу беркежи.